Мурда көчөлөрдөгү чыр чыгарган кыздарды чандагана кездештирсек, учурда мындай окуялар байма-бай катталууда. Мас абалында рулга отуруп, коомду ар кандай чырларды чыгарып, тартип сакчыларга баш бербей, ансыз келгенсип, журналисттерге кол көтөргөндөрдү учурдагы коомдогу айрым бир кыздар муну адатка айландырышты. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө чырга чырмалган кыздар деген теманын тегерегинде талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин темага карата тартип сакчылар кандай ой пикирин билдирет? Бул үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башкы башкармалыгынын ага тескөөчүсү Ахмет Нурманбетовду, ошондой эле журналист катары дал ушундай окуяларга күбө болуп жүргөн МТС телеканалынын журналисти Азия Жекшеевди студиябызга чакыралы. Талкуулап турган темабыз бул чырга чырмалган кыздар деп атабыз. Байкап атасыздар, акыркы учурларда эмнегедир тартип бузган кыздардын саны күндөп арбып бараткан сыяктуу. Ушундан улам сизге суроо атайын. Дегили айына дейбизби, рейдке мисалы бир айда канча жолу чыгып турасыздар ошол көчөдө? Анан ошонун негизинде тартип бузган, кандай тартип бузган кыздар бар? Мисалы ар ким ар кандай болот, кээ бири рулга мас абалында отуруп атышат, кээ бири мушташып атат. Деги ушул сыяктуу кандай фактылар катталат кыздарга тиешелүү? Жолдо автоунааны мас абалда айдаган кыздар менен биздин кызматкерлер жолугуп ошолорду оформить этип эме кылышат да, ошолор иш жүргүзөт. Анан азыр биздин эмеге дагы чыгып атпайбы? Массалык маалымат эмесине, булактарына кыздар айдап, милициялар менен кармашып, уят сөздөрү сүйлөп, кээдекилер кол көтөрүп ийген фактылар бар. Анан буну биз өзүбүз дайыма эле иш жүргүзөбүз, күнүгө эле иш жүрөт. Но атайын рейд убагында кээде вот массалык маалымат кызматкерлеринен да чогуу иш жүргүзөбүз. Жаңы эле жыл жаңырып калды, бирок ошонсо дагы 2016-жылдагы бир маалыматтар боюнча айтсаңыз. Мына 2016-жылы 2017 мисалы башталышы. 2016-жылы 153 аялзат кыздар мас абалында айдаган фактылар кармалганда 153. Ошонун ичинен 22 жол кырсыгына учурашкан. 22 факт. Илгери 94-95-жылдары кыздар да аз болчу. Кыздарга эч качан ал кезде машина айдагандарды эле аялзаттан казып протокол жазчу эмес да. Жок, кыздарга жазбайбыз дейт. Кыздарга уят болуп жазган деп. Дайыма эле эскертип, жол эрежесин бузбагыла деп эле ушундай мамиле болчу да. Сиздер гана азыр учурда ушундай рейдтерге чыгып атасыздар, Анан айына канча жолу чыгасыздар? Анан өзүңүз журналист катары айтсаңыз, ошол мисалы бир айда мынча жолу чыгам, ошонун ичинен мынчасы ушул аялзат болуп катталат деп болжолдуу түрдө. Биз азыр жалгыз чыгып аткандардан эмеспиз, дагы бир топ кесиптештер да чыгып жүрөт. Түнкүсүн меники бирок көрүнүктүүлүк болуп калат окшойт дейм да. Анан биз деген жумасына 5 күн чыгабыз. Күндө түнү чыгабыз. Биринчи анан 4-күндөрү эле салабыз. Калган күндөрү дайыма тартип сакчылары менен бирге, алардын катарында эле өзү да тартип сакчыдай эле жүрө беребиз да. Анан бизде статистика өзү жок. Канча кыз болду, канча эркек болду дегенде күнүгө катталабы кыздарды? Күнүгө катталбайт да. Бирок кийинки кездерде ошол көрүнүш аябай көбөйүп кетти десем болот. Анткени алгач биз ишибизди баштап атканда, болжол менен 2 жыл мурда да. Алгач ишибизди баштап атканда мындай кыз бизге чөт деген мындай бизде оюзда да жок болчу да. Эми ойлочубуз да алар акырын эле жүрөт, жай жүрөт депчи. Мындай коркуп мындай акырын эле айдашат деп. Анан алардын арасынан жанакындай аябай катуу бейбаштыкка баргандарды көргөндөн кийин анан түңүлгөнбүз да. Ошо алардын арасынан да чыгат экен эркектен кем калышпагандар депчи. Камераны көргөндө эле кол салуулар болуп калат эмеспи? Техникалык жактан болобу, өзүңүздөрдө болобу, мындай жабыркаган учурлар болгон жокпу? Мен өзүм жабыркай элекмин, жабыркабай эле коеюн. Техникабыз бир 5-6 жолу ремонтко кирип чыкса керек. Улам талкаланып отуруп, кайра жасап отуруп ушинтип эле. Мисалы айрымдар айтып калат да, ошол мына тартып атасыңар, кыздарды көргөзүп атасыңар, бирок кыргыздар өзүңөр кайра кыргызды уят кылып атасыңар, интернетке киргизип алганда ар кандай ММК чыгарып деген ой пикирлер болот. Буга сиздин көз карашыңыз? Ооба, ал жөнүндө көп эле угуп келебиз. Каргагандар деле көп бизди дегендей. Мындай тигинде угуп кал, мындай угуп кал, сенин жакының ушундай угуп калсын деп. Бирок азыр менин жеке пикирим да бул. Менин жеке пикиримде жазасын сезмейинче киши ал тарбия албайт да. Мисалы жөн эле мындай эскертүү катары кылып койсо же мисалы тартып турганын чыгарбай койсок, ал эртесине боло берет турбай деп кыла берет алчы. Иши бүтүп калса, оңой ошондон кутулуп кетсе, ал кайра аны кайталайт дегенге мындай
эме берсе болот да, гарантия берсе болот. А эгер аны деген мисалы бизде кыргыздарда өзгөчө эме деген бар го, мындай элдин сөзү дегенчи. Ошо элдин сөзүн эл эмне дейт деген, ошо эл эмне дейтке бир жолу кабылып көргөндөн кийин ал башкача ойлонуп калат да. Кой мындай турбайбы, мурда деген эл көрчү эмес да анын кылыктарын, ошон үчүн кылып жүрө берчү. Анан көрүнүп баштагандан кийин анан бир аз тынчыгандар эми бар, тарбия берип аткандарыбыз деле бар, анан тарбияны канча көрсөң дагы тыңдагандар да бар да. Ызы чуу чыккандан кийин, мисалы сиздер тартып эфирге чыгаргандан кийин кандай абалда болушат? Өздөрү чалып ушундай байланышып, эмнеге чыгардың, ал деген ой пикирлер айтылабы? Эки жолу бар мунун. Биринчи ошо тартылгандан кийин, эми тартылып аткан учурда баары эле мындай массабалдуу болуп калат көбүнчөсү. Мындай эмоциональный эме болуп калат, анан көп маани деле бербейт, ызы чуусун салып коюп кете берет да. Анан кийин солугуп өзүнө келгенден кийин эфирге чейин бир 10-15 жолу чалышат, чыгарба деп. Анан чыккандан кийин эмнеге чыгардың деп дагы бир 10-15 жолу чалышат да. Телефонубуз эми элдин баарында эле бар азыр. Каалаган киши любой момент бизге чалып турат да. Ошо эл менен байланышты үзбөйлү деп ошондой кылып койгонбуз. Сабырдуу деле болуп калсаңыз керек, ар кандай урушта тогу. Ооба, эми сөксө деле башында жинин келчү, азыр күлүп кутуласың болду. Башка айла жок да, эми аны менен алышып отурбайсың да ал жерде. Келмес Ахмет байке. Ушул кыз баланы кыз деп аяп, сиз сыяктуу балким байкелер аяп кой берип коюп, койгула эми кыз баласыңарды деп койгон үчүн ушундай тартип бузуулар баймагай катталып аткан жокпу? Мисалы бизде азыр массалык маалымат каражатынан дагы элдин киргизген маалыматтары көбүрөөк да, сотко тартат, киргизип коет да, ошолорду. Ойлойм да, азыр тартипти жол эреже сактаган боюнча эле бузулбай, бул жалпы эле бизде тартип жоктук кичине көбүрөөк болуп атат да. Мисалы 90-жылга чейин караганда деп коеюнчу. Мурун деген ушу тартипти воспитательный эмелер көбүрөөк болчу да, институттар. Мисалы комсомол бар болчу, коммунистический партия бар болчу, андан башка мектепте мурунку институттар көбүрөөк болчу да. Азыр ошолор азайып калган да. Менин оюм. Бүгүн биз чырга чырмалган кыздар деген теманы тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Дал ушул темага байланыштуу видеолорду интернеттен чогултуп койгон элек. Азыр ошону көрөлү, андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Откройте, откройте. Девушка, откройте. Выйди с машины. Все, успокойся. Ничего. Все, успокойся. 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 Вон люди свои. Люди смотрят сзади. Люди смотрят. Все, успокойся. Вы долбоёбы, Чуть-чуть. сами виноваты. Адекватно себя ведите, девушка, хорошо? Вы что, думаете, такой авторитет? Субординацию соблюдайте, пожалуйста. Такой авторитет занимаетесь? Субординацию. Все. Сука, я тебя еще Все, успокойся. Ну, камераga olib taqibsiz-chi? Aytsangiz, эмне болду? Каяктан келатасың? Я вот из дома. Не надо! Ты какой прешь? Подождите, не надо материться. Девушка, вас как зовут? Какой такой? Өзүн Первомайскийдин следователимен тааныштырып атат. 1 саат болду жанатан бери. Неподчинение кылып, машинадан түшпөй, уш жерде отурат кечкелеп. Чыкпаңыз. Чыкпайм. Эмнеге чыкпайсыз? Чыкпайм. Көрдүңүзбү? Ушундай неподчинение кылып. Хорошо. У меня тоже есть доказательства, когда они снимали вот это. Не трогайте. Камеру не трогайте. Хорошо. Комбат телефон. Такое есть. У меня тоже камера есть. Вот это видео, которое я снимала, который либо со мной сексом займешься, вот это все вот так нормально будет. Камерага, Вот это. камерага тигне. Да, снимай. Камерага Снимай. тигне. У меня тоже есть камера. Вот это. Сколько я уже записывала? Закройте. Чыгып коюңуз эжеке. Уже 3 минуты. Снимай. Чыгып коюңуз эжеке. 3 минуты уже. Чыгып коюңуз. То уже, знаете, Чыгып коюңуз эжекеси. чыкпайсыз. Мас болуп алып эмнеге машина айдап жүрөсүз? Сіздер өзіңердің ішінерді Неге мас білбейлі, болуп алып машина нас айдап не жүрөсүз? обвиняйте, хорошо, Мас болуп алып водители? эмнеге машина айдап жүрөсүз? Ким, как вы докажете, что я мас? А соосузбу? Как? Соусыз. Да, сомын. Жүргүңүз наркология карап текшерин. Жүргүлө. А мне жанатан бери Мне алып барбай ключи дайте. Ключи, права мне дайте. Массыз сиз азыр. Включи мне права Вечер дайте. помощь, У сізге вас болмайды. никаких доказательств Сізге нету, что я болмайды. пьяная. Сізге Силер болбойт качан машинада. бизге монтип условия Сизге болбойт койгон машинада. акыңар жок Эмнеге уктары? болбойт?
Что факт, вы хотите себя увидеть, что ли? Конечно. Я вообще красивая девушка. Я хочу себя увидеть. Вообще, Не Вы требуется. почему не трезвом состоянии Где едете его за рулем? документы? Уважаемая, Где его вы документы? на вопрос отвечайте, пожалуйста. Вы почему? Он гражданин Вы- Кыргызской Нет, Вы- я понимаю, я тоже девушка- гражданка Кыргызской. Где его документы? Девушка. Почему он меня останавливает? Почему он мои документы забирает? Я Он вас кто? останавливаю. А почему Он вас- вы он не взял. Я вас Я останавливаю. понимаю, он кто? Что вы понимаете? Что Я вы вас пьяные останавливаю. ездите за рулем? Я не Вы пьяная, это- байки, я не пьяная. Вы выпиши, да? Я и выпишу, я не А пьяная. почему вы выпиши и Он ездите кто? за рулем? Он какой Он имеет гражданин право? Кыргызской Почему вы республики. меня не остановили? Почему вы мне документы не забрали? Карту. О, дорогая, что пила, коньяк? Коньяк Пила, иди. Неге? Бәрі галистасыз. Жаман условия. Майке, ваштачу упражнение. Убери камеру вообще. Че, охуевший, что ли, вообще? Убери камеру. Нет. 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 Да, нет. Не имеете права вообще. Иди пошел вон отсюда! Хтумба? Хтумба? Любой меня слышит, помнит. Хтумба? Эй, Коомдогу айрым бир тартип бузууларды жөнгө салууга өзүнүн салымын кошуп келген Кыркчоро коомдук бирикмесинин мүчөсү Калысбек Жалалиевди, ошондой эле диний жактан дагы өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген теолог Абай Кенжеголовду студиябызга чакыралы. Чындыгында буга чейин дагы Кыркчоронун дагы ушул коомдогу ар кандай окуяларды тыйып жүргөнүн биз көрөбүз. Анан ушул деги эле Кыркчоронун түзүлүш максаты ушундай коомдогу туура эмес көрүнүштөрдү тыйуу максатында түзүлгөнбү, кандай? Түзүлүш себеби 2010 жылдан кийинки ыңкылаптан кийин ага чейинки күчөп келаткан коомдогу жат көрүнүштөргө каршы өзүнчө майда уюмдар пайда болгон. Жигиттер өзүнчө уюшуп, анан ошолордун башы биригип, анан Кыркчоро деген атка биригип шаардык боюнча. Кийин областтарга штабтар ачылып, баштап анын баарын максатыбызга жеткен жокпуз. Азыр Бишкек шаарында гана иш алып баруудабыз. Өзүңүздөр көргөндөй жалаң коомдо өнүгүп өсүп бараткан жат көрүнүштөргө каршы органдардын деле алы жетпей бараткандай, өкмөттүн деле. Анан эң негизгиси кыздарга басым жасаган себебибиз, эгер эне, булар келечектеги энелер таза болсо, энелер тартиптүү болсо, анда үй бүлө таза болот, тартиптүү болот. Ошол энелердин сүтүн эмген балдар да тартиптүү болуп чоңойот. Азыркы жаңкы көрсөтүп кеткен видео роликтеги кыздар, булар кайдан чыгып аткан? Булардын баары эле жанакы көзөмөлсүз калгандыктан, жана ата-энелер кыздарын, балдарын тарбиялай албай калгандыктан болуп атат. Көчөдөгү бир сокку кыздарды тыйып жүргөнүңүздөр туурасында менин маалыматым бар. Ал эми мындай тартип бузган кыздарга дагы атайын иш-аракет жүргүзөсүздөрбү? Тартипке чакырып көрдүк. Эркек балдарды кыздар деле көп укпайт. Анткени эркек балдарга гана кыздардын айтканы жакшы да. Биз ошондуктан 40 кыз деген да уюм ачканбыз. Кыркчоронун 40 кызы деп, 40 астында 40 кыз деген уюм ачылган. Ошол кыздарга түшүндүрө жеткире айта алат деген максатта уюштуруп бергенбиз да. Уюштуруп атышабы, өткөрүп атышабы? Уюштурулган, бирок азыр ойдогудай иш алып барууда эмес. Эмнегедир кандайдыр бир учурда ушундай бир дүң болуп чыктыңыздар эле, Кыркчоро патриот жигиттер деген сыяктуу, анан туруп эле тынчып калды иш-аракеттериңиз. Эмне болду? Бирөө басым жасап койдубу же кандай? Жок, басымга деле баш ийген жер жок. Бардыгы айтат экен, артында бир киши турат. СМБнын, ГКМБнын проекти деп айтышкандар болду, долбоору деп. Биз эч кимге баш ийгендер жер жок. Чындыгында бияка таза, баягы бизе кабыл алганда дагы ант берип киришет балдар. Антты окуп көрүп туруп, ошол антка чыдабагандар кетип калышат. Жок, мен бул антка тура албайм дегендер кетип калышат. Турабыз деген балдар калышат.
Анан биздин алып бараткан иш чарабыз жалаң эле сойку кыздар эмес. Мына баягы гейлер боюнча дагы иш алып бардык. Свадьбасына нике кыйдырбай кууп жибердик. Бул үчүн да башка өлкөлөрдөн каттар келди. Силер азаматсыңар, сактап калдыңар деп. Башка жакта свадьба өтүп кетти. Бирок ошол сиздердин программаңызда койгон максаттарыңыздар ошо боюнча уланбай токтоп калат да, мисалы гейлер токтоп калдыбы, же сойку кыздар токтоп калдыбы, эмнеге уланып келүүдө кайрадан? Эми ошол биз көтөргөн маселелердин негизинде азыр мыйзамга дагы киргизе башташты. Өзүңүздөр байкагандай мурунку референдумдан кийинки мыйзамда бар. Эркек аял менен гана никеге турууга укуктуу деп. А мурда 18 жашка чыккандан кийин адамдар укуктуу деген берени бар болчу. Ошону өзгөртүүгө алып келишти. Бул дагы жөн жерден келген жок. Сойкулар боюнча болсо, эми аны биз көрсөтүп койдук. Эми таарынбасын органдын кишилери негизгиси ошолор өзүлөрү баягы мындай орусча айткан крышевать этип жүргөн жерлерин көп кезиктик да. Рейдтерди өткөргөн маалда жалаң үстүдөн телефон чалуулар келип атты да. Биз ошолорду бетин ачып берип аттык. Эгер баягы мыйзам ченинде болгондо органдар менен барып текшерүүгө барганда, эми жалаң сойку эмес, башка да жана шинлайн, мороженойду кандай чыгарып аткан бүт бардыгын ачык алып чыгып бердик. Ошондо органдын кишилери менен барсак, барган жерде эч кандай факты таппай калып атышыбыз. Анткени өзүлөрүнүн кишилерине чалып коет, ай сенин территорияңа барат кырчыроо деп. Өзүбүздүн тартип сакчылары ошондой өздөрү башында туруп атса, анан мындай азыркы көрүнүштөгү иш аракеттер баягы алдыга жылбайт дейсизби, кайра күчөп кете берет дейсизби? Эми алдыга жылбайт деп айта албайм. Эми азыркы убакта жаштар эле түшүнүп калды. Азыр кыздардын тартиби кандай болуп атат, эркек балдарда да күнөө көп. Алар намыс деген баягы улуу күч кайтып кеткендей да кийинки муундарда, айрыкча жигиттерде. Катары сиз бүгүнкү биздин эфирге келип атасыз, анан айтсаңыз, деги эле ушундай коомдогу өзгөчө кызба баягы эркек бала кандайдыр бир деңгээлде туура эмес жолдорго барса эркек баланыкы билинбейт да, а бирок кыз баланыкы дароо эле көрүнүктүү болуп калат эмеспи? Бардык айтылгансынын бардыгы кыз балага барып тиет. Ошондон улам деги эле ушундай коомдогу ар кандай мына көрүп атасыз, биз азыр кичинекей бир бурчун гана көрдүк десек болот. Анан ушундай көрүнүштүн көбөйүшү бул ыймандын алсыздыгы болот а, же тарбиянын жетишсиздиги болот а, эмнеден болуп атат бул? Биринчиден бул үй бүлөдө да болуш керек, сөзсүз түрдө. Ата эненин дагы тарбиясы керек. Ошон үчүн баягы кыргызда да сөз бар эмеспи, кызга 40 үйдөн тыюу депчи. Ошондой мунун диндик дагы, дин жагынан дагы, үй бүлө тарабынан дагы. Үй бүлөлүк тарбияга барып такалып атасыз. Демек, үй бүлөдө тарбия начар болуп жатса, балким эгерде үй бүлөдө аябай жакшы тарбия берилгенде гана бул нерсе токтойт дейсизби? Албетте. Эми муну бир сөз менен айтыш кыйын, бир жагы мененчи. Анын ар кандай тарабы болуш керек да. Үй бүлөдө тарбия, мектепте тарбия, коомдо тарбия, себеби адам көбүнчө чөйрөсүнөн дагы алат. Сиздер жана телевидение менен жүрүп атасыздар, кыдырып атасыздар, анан кийин ошол учурда жана кармалып аткан сиздерге, эмеге түшүп аткан сиздерге да тийиштүү болуп калса керек. Ушулардын үй бүлөлүк абалы кандай экенин ушу айтып берсеңиздер. Анткени бизге кызык болуп атат ушу суроо көптөн бери. Балким бийлик башында отургандардан болчу, жөнөкөй карапайым адамдар, кандай адамдардын балдар кыздары ушундай бир жаман акыбалга барып атат да, ошол тууралуу биле аласыздарбы, айтып бересиздерби? Илгери деп коем, эми бир 2 жыл, 3 жыл мурун эле да. Менде эле ушундай эмем бар болчу, оюмчу. Мындай чоңдордун балдары эле ушундай тентек болот деген сыяктуучу. Анан бирок карай келгенде, мындай иш жүзүндө көргөндө чоңдордун эле эмес, карапайым эле кишинин эле балдары ушундай тарбия. Мына биякта да теологдор айтып кеткендей, тарбиянын жоксуздугу болуп атат да. Биякта ата эне менен баланын ортосундагы мамиленин жоктугу, байланышы жоктугунан көчөдө тарбия алып калып атышат көбүчү. Биз деле мисал тартып атканда баарын эле биле бербейбиз. Бул кимдин баласы, тиги кимдин баласы депчи. Аны такташ өтө кыйын да ордунанчы. Ага бир топ убакыт керек. А биз болсо болгон окуяны чагылдырып ордунан кайра кете беребиз кийинкисине. Мас кыздар колго түшүп калды. Көбүнчөсү баягы жаш кыздар болот экен. Анан эн атасынын эртесин чакырып аларды камайсыздар да, мисалы. Ошол боюнча айтып бериңизчи. Деги эле мыйзамдын кайсы беренелеринин негизинде ушуларды чара көрөсүздөр? Бул мас абалда айдаган кыздар болобу, эркек балдар болобу? Баарысына бир мыйзам. 38 берене бар. Статьянын негизинде жоопкерчиликке тартылат. Документтер жок болсо, биз барып тактап анын эмесин, атын, фамилиясын, жашаган жерин тактап, анан кое беребиз да. Бул административдик правонарушение. Бул үй бүлөсү кандай экен, социальный положениясы кандай, буну изучать этип, бул эмнеге мындай шарттар болуп атат, биздин коомдо ушундай. Мындай болбойт, деп андай биз жумуш жүргүзбөйбүз да.
Бул жерде азыр айтып жатасыз, рулда отурган кыздар көбүнчө тартип бузуп атат деп. Жогоруда интернет блогтарынан окуп калгам. Рулга кыздар отурбасын, ошондой мыйзам киргизилсин депчи. Ошондо сиздердин көз карашыңыздар кандай болуп атат? Кыздар деле отуруш керек. Кыздар деле айдоочу болсун. Мен ойлобойм, кыздар көбүрөөк жол эрежесин бузуп атат же тартипти бузуп атат деп. Просто биздин обществодо деген, биздин коомдо кыздар бир немени бузуп койсо, бир неме деп тартипти бузуп койсо, то баарыбыз тең эметебиз. Ой, бул кандай деп. Эркек бала мас болуп жүрсө, мисалы, барып айтасыз, ай, тигинин баласы мас болуп жүрөт деп. Мындай эле карап коебуз да. А кыз мас болуп, ай, бул деген кыз да деп. Бизде ушундай эме бар да. Менталитет. Менталитет негизи эле коомдо кыздарга башкача мамиле кылат. Сизге суроо бул жалпы коомчулуктан болуп аткан суроо да. Жанагы сиздер массалык маалыматтарды тартып аткан телевидениядан кетип аткан нерселерде сотрудниктер аябай мындай бир закондун негизинде, мыйзамдын негизинде иш алып барышат. Бирок ошол эле учурда камера жок жерлерден, ошолор менен өздөрүнө жогоруда айтылгандай биригип кеткен учурлар, же болбосо бир ошолорду колдоп, же болбосо бир закондун негизинде эмес, жөнөкөй бир тил менен акча тараптан бүтүрүп коюу негизи болуп аткандыгы үчүн акча берип коебуз да, мындай кылып коебуз да, өздөрүнүн мансабына, бийлигине таянып ушул иш же болбосо тогот постук ушундан болуп аткан жокпу деген суроо пайда болуп атат да эл ичинде. Милиция дагы ушул коомдон чыкканбыз. Милициянын ичинде дагы жана тартип бузууларды айтып атпайбызбы, жалпы эле коомдо болуп атат. Ал бул милициялар да биздин эле элден чыккан. Алар деле биздин ичибизде да ошо тартип бузган сотрудниктер бар, кызматкерлер бар. Алардын ичинде дагы жанагындай сиз айткандай коррупционный бир көрүнүштөр болуп кеткен фактылар да бар. Ал да жок эмес. Ушул коомчулукта жана сиз айтып аткан ушундай ооруларды кетириш үчүн, анан жана ошол эле милициянын арасындагы тазалыкты сакташ үчүн массалык маалымат каражаттары менен тартип сакчылар дайыма бирге иштеш керек деп ойлойм да. Тартип сакчы өзүнүн ишин аткарыш керек, массалык маалымат каражат өз ишин аткарып, алардын жанында мындай көзү болуп, элдин көзү болуп жүрө бериш керек да. Ошондо мен ойлойм мындай көп нерсеге жетишсе болот. Анан кээ бир мисалы биз жетишпей үлгүрүп барбай калган жактарга бир аз кечигип калсак, иштери мисалы бүтүп калган болсо, болушунча киргизбегенге аракет кылышат дегендей. Ушундай окуялар болуп калат да кез-кездечи. Көпчүлүгү массалык маалымат каражаттан качышат. Көбү качат. Биздин ошондой сүрүбүз барбы дегендей, бизге деле камерада кылса баарыбыз эле сүрдөйбүз дегендей, ошондой сүрдөн качышабы, же эмнеден качышат. Негизи ошондой эме бар да. Мен ойлойм, ушу массалык маалымат каражаттарын элдин мындай көзү катары ушундай мамиле кылышса, балким көп ишибиз мындай ачык жүрүп турмак да. Дагы бир ушуну тартип сактуу тараптанбы же жол эреже бузган жаран тарабынан бүт баары фиксировать этилсин деп ар бир сотрудникке видеорегистратор берилген. Азыр жол көзөмөлдөп турган кызматкерлергечи алардын баарыныкы включенный кызмат өтүп атканда анын баары тартылып турат да. Ошол сиз айткандай жана коррупционный эмелер болбосун, көрүнүштөр болбосун деп. Келиңиз, сизге суроо аталчы. Деги эле ушул Кырчороонун кылган иштерин коомчулук кандай кабыл алууда? Эми Кырчороонун кылган иштерин көпчүлүк туура эле кабыл алып атат. Анткени ортодон да жанагы чет өлкөлөрдө Москвадан чыгып кеткен жат көрүнүштөрдү да Кырчороого кыйгарып коюп атышпайбы? Аякта биздин эч кандай тиешебиз жок да. Биздики мына өзүбүздүн эле интернет сайттарда турат. Сиз айткандай, Орусиядагы айрым бир кыздарыбызга биздин патриот жигиттер деп баягы кол салып баргандай коркутуулар да болуп каладыбы? Ушуну дагы Кырчороо менен байланыш деп айтып калышат. Аякта эч кандай байланышыбыз жок. Аякта Москвада, Кырчороо. Башка жактарда мындай филиалдарыңыздар жокпу, башка өлкөлөрдө? Башка жак эмес, өзүбүздүн 7 областыбызга жеткире албай атабыз. Башка өлкөдө каяктан? Мисалы, кээ бирлер айтып калышты, мыйзамдын чегинде эмес, мыйзамдан сырткары туура келбеген нерсенин негизинде иш алып барып атышат депчи. Сиздер? Эми муну биздики УКМК МВД менен бир меморандум түзүлгөн. Апрель байрактары деген жалпы коомдук уюмдардын бирикмеси бар болчу. Ошонун арасында Кырчороо, кыргыз чоролору да кирет. Ошол меморандумга кол коюлганда ал составда биз да бар болчубуз. Ошол меморандумдун негизинде Ички иштер министрлигине, УКМКга кабар берип, ошол менен бирдикте иш алып барышыбыз. Ал жерде эч кандай законсуз иштер болгон жок. Меморандум түзгөн адамдарыбыз менен эле иш алып барсак, кайра ишибиз максатына жетпей калат да. Ошон үчүн өз алдыбызча барып ишти ачып, андан кийин УКМКны МВДны чакырганга туура келип калат. Ошондо биз максатыбызга жетип, көпчүлүк туура эмес жат көрүнүштөрдү ачып койдук. Кечиресиз байке, бул жерде айтып жатасыз, жогоруда айткандай эле сиз филиалдарыбыз башка эмелерде жок деп атасыз, чет жактарда, чет мамлекеттерде. А бирок Москва шаарында кыздарды, кечкисин жумуштан калган кыздарды
40 жороон жигиттер алып келатат, үйүнө жеткирип коет деген сөздөр бар. А бул сөздүн негизинде айтмакчымын, сиздердин атыңыздарды бирөөлөр колдонуп жүрөбү кандай? Эгер ошентип кыздарды үйүнө жеткирип жүргөн тартиптүү жигиттер болсо 40 жоло деп аталып жүрсө ал макулму? Жанакындай жылаңач табалып сабап, анан сөгүп сагып интернетке чыгарып, кайра жаман жашырбаган ордуна ачыкка чыгарып дүйнө жүзүнө дүн кылып аткан жигиттерге мен нааразы элемин. Алар биздин мүчөлүккө кирбейт. Бүгүнкү биздин темабызга карата дагы мас абалында бири-бири менен мушташкан кыздардын видеолорун интернеттен алып чогултуп койгонбуз. Азыр ошону көрөлү. Андан кийин маекти улантабыз. Бул байке мени чапты бетиме. Бул байке. Мен бетиме чапты, телефонумду сындырды. Пожалуйста. Бул кыздар азыр мынтип жабырлануучу болуп жаткандары менен мындан ашып кетсе 1 саат мурда эле Борбор калаабыздын эс алуучу жайларынын биринде белгисиз бир кызды сабап коюшкан экен. Анан ордуна териштирүүгө барган тартип сакчыларга баш ийбестик көрсөтүп, алар менен алышуу аракетин көрүшөт. Бирок бул аракеттери текке кетип, мынтип жакынкы ички иштер бөлүмүнө жеткирилишет. YouTube'га чыгарырсың, тим бойма. Кыргызстан весна ушунайда. Өзүңөрдүчү уят кылбагыла, Кыргызстан. Жаш кыздар өзүнөн улуу келген кызды топ менен сабап салышкан. Я не знаю, кто они. Жакка кетип калган. Они просто побежали. Силер менен чогуу жүрбөйбү эжеке? Силер качтыңар го? Чоңуз келе бер. Вместе шли, они Ошо просто силер менен побежали. чогуу чакырсаңыз? Сабап салып качып кетишет. Жол кайгыл милициясы аларды алыс кетирбей тинтүү иштерин жүргүзүп, Борбор аянтында болгон ишке шектүүлөрдү Киев көчөсүнүн тегерегинен колго түшүрүшөт. Колго түшкөн кыздар көп ойлонбой ар нерсени айтып, өздөрүнө шекти жоготуу аракетин көрүшөт. Байке, я вообще в туалет мамамдан качып атабыз, байке. Мен мамамдан. Эми клубка суранып кеттик да. Золотой сезонго. Мамам чалып какта жүрөсүң, аз барам папам менен деп. Эми чоң элебиз, 20 жаштабыз. Албетте кыздардын мындай жомокторуна жол кайгылуу милициясы ишенген да жок. Арадан көп убакыт өтпөй, жабыркаган кыз да келип, бул жаш кыздарды аны сабагандар менен чогуу жүргөн деп таанып берди. Ты меня знаешь? Я тебя там видела? То, Где что вы там? вместе ходили. Мы в золотом сезоне сидели вот втроем. Вот. Они. Точно. Где ваша подружка? Та, которая хвостиком? Та, которая хвостиком? Мы в золотом сезоне сидели. Какой золотой сезон, девушка? Я вас девочки? первый Империя раз вижу. пиццы, вы там сидели. Я вас, допустим, первый раз вижу, девушка. Бана чыкырсın. Чыкыр жана бана. Sen сыркон жок. Белин чыган Бай, хорошо, чыкыргыла, блин. Кана жана маш. Ася. Кана жана машинаны хозяин кана. Тарткыла. Слушай, хорошо, прикинь. Бизге кол тиген балдарды наказать ете албайт, биздин наказать. Они не знают еще. Ты кто? Давайте, пожалуйста. Сейчас наши родители приедут. Конечно, ну, тайгешка, мы под холком. Что ты плачешь? Нормально трое. Ты водитель есть. Она слушает. Мне сатбешись. Неге сатбешись? Неге сатбешись? Тебе нормально говорю. А мне говорит, ты водитель Убьешь, что ли? Чал, ты вот Меня убьешь, что ли? Ты что? Ты меня не трогай. Не оставь, туда кирпе камая. Меня не имеет права. Мы тоже не знаем, Байке. Короче, biz kafede oturganбыз, Байке. Серьезно айткандачы, кафеде отуруп, biz туалетке кирсек, короче. Туалетке кирсек, булардын бир кызы бизге тийишти да, серьезно айткандачы, тийишип, анан бизге тийишти. Анан мен бул дос кызым келип, неге тийишесиң деп айтканда эле өзү сайылып кирди. Вы не имеете права мага ушинтип унижать эткен деп баштады да. А мы тоже человеки, да? Мы тоже имеем, да? Айттык биз.
короче, біз деле адамбыз, силер деле адамсыңар деп. Анан они сказали, да, короче, менин атам деди да, мен министрдин кызымын деди, типа ошондой кылды да. Силер не имеете права мени ушинткенге деди да. Анан айттык, биз деле адамбыз, сен деле адамсың деди да. Бир күнү болсо бир күнү все равно киши болобуз дедим да. Десем, короче, мен все равно министрдин кызымын, сен просто эмесиң деп койду да, мындай. Как-то айтканда мындай. Келейдин кызысың дегендей кылып койду да. Биз деле намыстандык да. За это так получилось. Сабалса тұрғызбайсың, жаймен жатпайсың ары бар. Басын тұрса, кетін басын. Қансыз қаны білесің. Білесің, ұшыма сенің жақсырамын. Бүгүнкү кыз эртең кене деп коебуз, анан мындай кыздар менен биздин келечегибиз кандай болот дейли. Кыргыздын менталитетинде кыз бала бир башкача элестетилет, бирок биздин учурдагы кыздардын мындай көрүнүшү бир ыплас нерсе катары кабыл алабыз да. Анан эгерде мындай темп менен кете бере турган болсок, кандай болот дейли. Кыз баланын тартибин кантип тийиш керек? Булар көпчүлүк эле колунда бардар үй бүлөнүн кыздары, менин түшүнүгүм боюнча. Жана ата-энеси Россияда кетип, башка өлкөлөргө чыгып кетип, акча салып, биякта үйүндө жалгыз калып, эркин жүргөн кыздардын эле иши бул. Булар эчтекеден коркпойт. Жанакы чоңдун кыздары болгон үчүн алар жанакы орган кызматкерлерине кол көтөрүп атат. Жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан кыз орган кызматкерин алыстан көргөндө эле коркот. Буларды кандайдыр бир мыйзам чыгарып эле, мисалы үчүн рөлгө мас отурган эле өзү чоң күнөө. Бул как киши өлтүргүч катары бир мыйзам чыгарып коюш керек да. Ичип алып айдаганды жанакы кыздар менен сүйлөшпөй эле ичип алдыбы, колун кайрыдары милициянын машинасына тыгып алып барып туруп, баягы эмесин баарын чыгарып, наркологический баарын эме алып туруп, закон астында чоңдун кызыбы, кичиненин кызыбы карабай туруп эле катуу чара колдонбосо бул өрчүгөндөн өрчүп кете берет. Ошо чоңдун кыздары камалып кетпейт. Ошонун жанында жүргөн байкуш жанакы кедей кембагалдын кыздары жанакындай. Ошолор кесилип кетет да, тигилер зуруп чыгып кете берет. Алла кайла ночной клубуна бара берет. Чээрдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө чырга чырмалган кыздар деген теманы тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Бизден алыстабаңыздар. Менде дагы суроо болуп атат. Бул жанагы силерге кармалып аткан кыздар боюнча да, кыздар балдар бардыгы ошо мыйзамдарды ошолор билеби? Ошо ушундай нерселерди кылса кандай жоопко тартыларын билгендерби же ошо бүт бардыгы эле билбей туруп ошол ишке баргандар? Бирок андай дейин десек, кээ бирлер ошол жерде эле сотрудник болуп иштеп аткандар бар экен, же башка кызмат, мамлекеттик кызматтарда деле иштеп аткандар бар экен да. Бул боюнча анан экинчиден ошо силердин сөзүңөрдүн жыйынтыгында ата-энеге келип такалып калды да, ушул жерге болуп аткан нерсенин баары тарбиянын жетишсиздигинен деп калды. Ошондо жыйынтык ошондой болуп калдыбы, тарбия? Жок, эми бул бирден бир себеби да, бирден бир себеби. Мисалы деген биз эгерде көрсөк, бир биздин таанышыбыз пиво ичип же бир алкоголдук ичим ичип автоунага отуруп атса, эми ай отурба деп баарыбыз тең аны жалпы ичпе, сен азыр машина айдайсың деп. Бизде андай жок да, бизде иче берет. Кээде балким даже мактанат. Мен мас болуп күнүгө эле айдап жүрө берем, мени эч ким жоопкерчиликке тартпайт деп. Же мен кыйынмын деп. Ал жаш муундар көрсө айтат, ой бул кыйын адам дейт. Бул мас болсо да айдай берет мисалы депчи. Ал бизге мен да ошондой болгум келет дейт. Анан жана сиз айтып атпайсызбы, билеби деп. Аны биз автошколдо окуганда ошо жол эрежесин бузсаң кандай жоопкерчиликке тартылат деп окутат баарын. Эми мен ойлойм билет деп элечи. Билет баары деле бузат да. Өзүн билип туруп калат да, билет да. Мас болуп айдабаштыгын баары эле билет да. Коомдо Исхак Разаковдун "Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот" деген сөзү бар.
ошол сыңары эгер ошол мас болуп машина айдаган кыз сиздин тууганыңыз же өзүңүздүн кызыңыз болуп калса кандай абалда кандай иш жүргүзөсүз? Ушу менин кызым мисалы же балам машина айдап мас болуп баратса, мен аны алып барып милицияга өткөрбөйм. Бул баарына бир эме болот да, бул кандай десем. Биз адамбыз да, туурабы? Мен бир тууганым деле мас болуп келатса, мен аны алып барып, мен деген милициямын, мен патрулдук милиция иштейм, сени мен алып барам деп туруп протокол жазып, ага аны машинесин камап койбойм да. Мындай айтканда врачтарды дагы мисал келтире кетсек, бир операцияга бир өзүнүн жек көргөн душманы келип калды дейт. Анан мен адамгерчилик деп, мен муну аябай жаман көрөмүн деп өзүнүн жеке жашоосун алып, аны операция жасабай койсо, сиз деле тартипти бузганга ошондой мамиле жасаган болосуз. Ошол мамилеңиз мененчи? Сиз өзүңүздүн кесибиңизди биринчи орунга коюшуңуз керек. Так аткарбай атат, Мыйзам баарына бирдей да, сиз эмне үчүн тууганчыл болуп атасыз? Жок, тууганчыл эмес, ал мен сизге ачык айтып атам да. Анан мен азыр сиздерге айтып, мен баарына бирдей кылам. Мен балам айдап келатып жол эрежесин бузуп койсо, мен ошол протокол жазып салам десе, мен калпычы болуп калам да. Суроо бергим келет да. Бул байке айтты, эмне үчүн азыр милиция кызматкерлерин мындай эле деп айтканда тоготушпайт дегендей айтты да ошондой. Сиздер эми сизге суроо, буга сиздер өзүңүздөрдү күнөөлүү деп эсептейсиздерби же бул жөн эле адамдардын өздөрүнүн чыгарган эмеси деп эсептейсиздерби? Мен өзүм ойлойм, бизден дагы кемчилик кеткен да, кетет да кемчиликтер. Эми биздин кызматкерлердин деп коеюнчу. Мисалы биз ушу баарыбыз группаны баарыбызды милиция алып койсо, биз сиздер деле ошондой эле кызматкердей болуп, силерден да кемчилик кетет да. Ар бирөөбүздүн ичибизге караганда. Бүгүнкү биздин талкуулап жаткан темага карата дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген экен. Келген коноктордон жооп алып бергенге аракет кылалы. Кыздар турмушка чыкканча туура эмес жолдо жүрсө, күнөө иштерди кылса, анын кылган күнөөлөрүнүн баардыгы энесине жазылат дейт. Бул чындыкпы дейт? Негизинен күнөө ар бир адамдын өзүнө жазылат. 40 чоронун 40 жигиттери деп чет өлкөлөрдө жүргөндөрдү да көрөбүз. Силердин жигиттердин мүчөлөрү да ар бир өлкөдө барбы? Менимче ат аталган патриоттор деген кыргыз жигиттеринин кол салгандар бул силердин жигиттер окшойт деген экен. Жогоруда жооп алдык эле. Бул 40 чоронун жигиттери чындыгында бийлик башындагылардын негизинде түзүлгөн. Алар бийликтен кеткенден кийин токтоп калышты булардын иштери деген экен. Мынтип айтсаңда бизди Баки уюштуруп кеткендей болуп калып атпайбы? Биз бардык эле терс жат көрүнүштөргө каршы чыгып келатабыз да. Только эле жанакы сойку кыздарга эмес. Кыздардын мындай кылыктарын тартып, эл алдына чыгарып, кайра интернет аркылуу башка өлкөлөргө да кыргыз кыздарын уят кылып жатасыңар. Балким муну тартып эфирге берүүнүн кереги жоктур деген биринчи суроо. Экинчи суроо сизге. Эгерде ошол тартылган кыздардын арасында өзүңүздүн тааныштарыңыз болсо, чыгарбай койгон учурларыңыз болобу дейт? Биринчи суроо боюнча интернет булактарын эмнеге чыгарып баштаганбыз? Эфирден чыкканда көбү көрбөй калчу. Анан ошол эле негизде мындай каалаган учурунда каалаган көрүүчүбүз, көрүп алсын деген мааниде эле киргизгенбиз да, аны дүйнө жүзүндө жаңгыраталы деген максат жок болчу анда. Экинчи суроо боюнча мына жаңы эле силердин чыккан видеоңордо менин бир классташ кызым бар. Ооба, классташ менен өзүңдү тартып атат деп. Ооба, өзүңөр уксаңар керек, билем, ошо классташ кызым бар. Андай жакта бизден көңүл бурбайбыз. Эми мен деле айылдагылардын баары мени жаман көрүп жүрөт ошондайынан. Эми бирок айла жок. Жамандык кылдыбы, жаман ишке бардыбы, аны деген мындай тарбия иретинде эл катары башкаларга кандай мамиле кылсаң, ошондой мамиле менен эле мында көрсөтүш керек болчусуң да. Коомдогу тартип бузган, ызычуу чыгарган кыздардын баардыгы эле мас болобу же арасында соо болгондору деле барбы дейт? Мындай эмеде соо болуп жол эрежесин бузса эч кимге билинбей калат ал. Мындай атайын аны тартып же интернетке чыгарсаң ал кызык деле эмес да. Именно ушундай ситуациялар чыгарып атат да. Ооба. Чтобы кызыгып көрсүн деп көрүүчүлөр. Жана видеодон көрдүк, сиздер болсо жол жүргүнчүлөргө сиздер өзүңүздөрдү эмне үчүн тааныштырбайсыздар? Тааныштырып, документтериңизди көрсөтпөй эле алардан өзүнүн документтерин талап кыласыздар. Приказыбыз бар, Ички иштер министрлигинин. Биз милдеттүү түрдө өзүбүз тааныштырышыбыз керек. Анан жол эрежесин бузган эмнени бузду айтабыз, документтерин анан сурайбыз. Бул жакта мындай да, сиз азыр суроо берип атпайсызбы, эмнеге документтерин көрсөтпөйсүңөр деп. Эми форма кийип турган кишиден түшүнүксүзбү деген да, мындай ким экени. Мисалы, патрульный машина менен келип атат, ал мигалкаларын күйгүзүп алып келип атат бир кылмыш кылган жергечи, мисал келтиргенде. Анан формачан чыгып атат, формачан келип учурашып атат. Анан сен кимсиң деп сураган, бул логикага туура келбей калат го дейм да. Эгер мындай окуялар кайталанбаш үчүн кантип алдын алыш керек жана көрүүчүлөргө дагы эскертүү иретинде көрсөтүн жыйынтыктап өтүңүздөр. Биз өзүбүз үлгү көргөзүшүбүз керек да. Бир эмеси, мисалы айтат эмеспи, балаңды спортко жакын болсун десең дейт.
өзүң да спортсмен бол дейт да, өзүң да жүгүрүп эметип атсаң балаң көрүп эметет. Эгерде мен тартипти бузуп ошо автоунааны мас болуп айдап жүрсөм, балам да көрүп айдайт, атам айдайт, мен дагы айдайм деп, ал да ошол үлгүн алат да. Мен айтпай эле өзүм жакшы болсом, мен бала бакырам тартиптүү болот деп эсептейм. Эми азыр гендердик саясат деп аябай күч алып аткан убакыт президентибиз да мына аял киши болуп өттү дегендей. Анан баары азыркы учурда кыздар эркекке окшошкусу келип калыптыр эмнегедир. Эркектердин баары эле жакшы эмес дегендей да. Алар ошо жакшы эркектерден үлгү алса жакшы болмок да. Мындай арак ичип, мындай ызычу салган эркектерден эмес. Ошолорго тең келсе болмок. Жакшы, келиңиз. Эми мунун бирден бир себептери биздин өлкөбүздөгү системанын чирип бүткөндөгүсүн көрсөтүп турат да. Ана алып карагыла, кошуна эле Казакстан, Өзбекстанда тартип калып калган. Союз тарагандан кийин алып калыштыган. Биздики тескерисинче демократиянын аркасы менен тетиги Америкага чейин алжайт ачып салды. Ошонун эсебинен жана кыздар тартиби жок. Ошол эле кыздар, мен айтып өттүм, дагы бир айтайын, таянган кишилери бар. Атасына болобу, же жанакы эми улуу сөз уят жок, ойноштор болобу, депутаттар болобу, ошолор алып берген машина, ошолор алып берген квартира. Аларга эчтекенин кыйынчылыгы жок. Уже көзүн туман басып кеткен дагы ушундай иштерге барат. Булар түнкү клубтарда эмне чегип, эмне ичип, жана энергияны ичип атышат, сайынып атышат уже. Бизге жеткен кабарлар боюнча буга дагы биз көңүл кош мамиле кылбайбыз, буга дагы бир ушул орган кызматкерлери менен бирдикте рейд кылып көрөбүз. Мисалы үчүн мен ГАИ кызматкери болсом, жана камераны кичине ары бура турчу деп ошол кыздын чекесин, машинесинин чекесине бир уруп салмакмын. Ошондо эстеп ант менчи булар түшүнбөйт. Бизге кол тийбейт. Эркек балдар да ары бар эле төпөштөп коет. Кыздарга кол тийбейт, ошон үчүн коркпойт. Ошон үчүн асылып атышат. Булар да камераны буруп туруулар, чаап салыш керек. Эркеликтин да чеги болот дебейсизби? Чеги бул уже айтып атпайбы, киши өлтүрүш бул. Аны кой бербесең, бирөөнү тебелеп кетсе ким күнөөлөт? Азыркы закон боюнча азыркы жол көзөмөл милиция кызматкерлери жоопкерчиликке тартып калат. Ошон үчүн буларды ошол жерден кармап туруп эле ары тыгып салыш керек. Бул биринчиден мамлекеттик структурада чечиле турган маселе. Бул узун маселе деп ойлойм. Анан мектептерде дагы, жогорку окуу жайларда дагы атайын бул биздин элдик руханий жагыбызды камтыган маселе болгон үчүн ошондой сабактардын да өтүлүшү керек. Биздин мамлекеттик чиновниктер көбүнчө ислам дегенде саясий жагын гана айтып атышат. Бирок исламдын руханий жагын алыш керек, элге, коомго жеткизиш керек. Себеби биздин маданиятыбыз эл катары ислам менен абдан тыгыз байланышта. Бүгүнкү кыз эртеңкени, эгерде биздин келечектеги энелерибиз мына ушундай көрүнүштөрдү кылып турган болсо, анда коомчулуктун келечеги кандай болот? Бул чындыгында саналуу гана адамдардын кучагында эмес, мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүүчү маселе десек болот. Ушуну менен чээрдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламат калыңыздар. Биздин чээр, сиздин багыт.